Бүгүнкү күндө биз мамлекеттик программа кабыл алынган. Бул программа айым ишкерлерди колдоо программасы. Программа 5 жылдык мөөнөткө кабыл алынып, азыркы учурда январь айынан баштап ишке ашырылып келүүдө. Бул программанын негизги максаты 3 багыттан камтылган. Бул биринчи багыт бул ишкер айымдардын жетекчилиги астында компанияларды колдоо, андан кийин ишкер айымдардын ишканаларын, компанияларын окутуу, ага үйрөтүү. Үчүнчүсү бул экспортты илгерилетүү боюнча иш-чаралар болот. Негизинен бул программа 18 пункттан турат. Быйылкы жылга 4 иш-чара кабыл алынган. Алардын кээ бирөөлөрү ишке ашырылып келүүдө. Биринчи эле бул республикалык бюджетке атайын берене киргизүү аялдардын ишкердиги боюнча. Экинчи иш-чарабыз, негизги иш-чарабыз бул жыл сайын болуучу улуттук айымдар ишканын конференциясын өткөрүү. Андан кийинки бул жыл сайын 3000 ишкер айымды окутуп үйрөтүү. Бул бизнес план түзүү боюнча, финансылык сабаттуулук боюнча жана ишкер айымдардын кайсыл тармакта иш баштоо боюнча программа кабыл алынган. Бул программа ошо мен айтып кеткен 2026 жылга чейин ишке ашырылат буюрса. Андан тышкары бул жерде бизде партнерлорубуз бар, эл аралык партнерлор менен, коомдук уюмдар менен, ошол эле кезде аялдар форуму Курак менен бирге азыр иш алып барабыз. Мындан буюрса дагы Кыргызстандын бүт региондорун айланып, бардык жерде ишкер айымдар жолугуп, маалымат берип келебиз буюрса.